Айымдар жана мырзалар, кезектеги сатылуучу батирибиз 2 бөлмөлүү батир Псова абалында, алмашуу жолдору жок. Анда эмесе так дарегин айтып кете турган болсок, Ош шаары Артыков көчөсү 38 дарегинде жайгашкан курулуш компаниясы, Мунар курулуш компаниясы, ал эми турак жайы Абад. Анда эмесе батирге келе турган болсок, үйдүн айланасында бала бакча, мектептер жыш жайгашкан, шаардын ортосунда жайгашкан. Коомдук транспорттор тынымсыз жүрүп турат, үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат, суу, свет, газ, канализация. Батирдин алдында балдар ойночу аянтчалары да курулуп жатат, лифтер толугу менен орнотулуп жатат. Анда эмесе батирге көтөрүлүп кете турган болсок, 10 кабаттуу үйдүн 5-кабатына көтөрүлүп келдик. Эшиктери толугу менен брондолгон. Үйдүн жалпы аянты 82,5 метр квадраттуу түзүп калат. Анда эмесе эшиктен кирип келгенде күтүү залы аябай кенен, жуун таранчу бөлмөсү менен даараткана бөлмөсү өзүнчө жайгаштырылган. Алгачкы бөлмөлөр бул биринчи эштен бет маңына кирип келгендеги бөлмөсү, даараткана бөлмөсү, ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан бөлмөсү, ар жакта жуунук тарануучу бөлмөсү, суу түтүкчөлөр толугу менен тартылган. Кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, биздин алгачкы бөлмөбүз ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, 4 тарапта болуп калат. Лайтбокс абалында шпаклевканы берген, полду бүтүргөн. Биз жылуулук системаларынын түтүкчөлөрү толугу менен тартылган. Бул бөлмөнүн терезелери аябай кенен. Бөлмөнүн терезеси Артыков көчөсүнүн жана ошондой эле Моторный көчөсү тарапты карап калат, Ошск району тарапты. Күнгө бет болуп калат, түштөн кийин күн ушул тарапка өтөт. Потолоктордун абалдары жакшы, потолоктор аябай бийик, үй толугу менен газоблоктон тургузулган. Эмесе кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Конок бөлмөсүнүн 2 канаттуу терезеси бар. Бөлмөнүн терезеси дал ушундай эле Артыков көчөсүн карап турат. Бул жагы унаа токтоочу жайлары болот. Ички тараптары балдар ойночу жайлары жана ошондой эле жертөлөдөн дагы унаа токтоочу жайларды өзүнчө сатып алсаңыз албетте болот. Биз акыркы бөлмөгө башпай турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз, айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Желдетүү системалары толугу менен каралган, суу түтүкчөлөрү каралган, бөлмө аябай кенен, бөлмөдөн балконго чыгып кетиш үчүн жолдору дагы бар. Ушул жагына эштен киргенде бул жакка эмеректерди орнотуп алсаңыз, бул жагын, жогору жагын конок бөлмөсү катары пайдалансаңыз дагы албетте болот. Анда 3 бөлмөлүү үйгө тете болуп калат. Бөлмөнүн терезеси күн балкон тарапты карап турат. Балкон тарабы дагы лоджиясы аябай жакшы. Жылуулук системаларын көрүп турасыздар. Базальтты дагы 10 толщина 10 менен койгон. Пожарный ходдору толугу менен каралган, көрүп турасыздар. Бул жерди жаап коюптур, бирок ачык коюшуңузга сунуштайт эле. Коопсуздук үчүн темир тосмолору албетте орнотулган. Бөлмөнүн сырткы тараптары, бул жактары тиник эме окшойт, материал менен абалын көрүп турасыздар. Мен айтпасам деле, бул жакта жылуулук системалары абдан жакшы каралган. Сырткы тарабын жууп тазалоого болот албетте. Терезелери желимден эмес, алюминден, көрүп турасыздар. Абалдары, сапаттары абдан жакшы. Айымдар жана мырзалар, ушу 2 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, ар бир метр квадраты 920 акш доллары менен бааланууда. Албетте мындан да кеми болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууга кааласаңыз 0226 315 315 номуруна байланышсаңыз болот. 1 метр квадраты 920 акш доллары. Бир аз кеми бар, алмашуу жолдор жок. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.